Рахмат. Чоң рахмат. Маңай қандай жағы отам? Жақшылайым. Концерт берген киши қонақ тосқанға да бара-бар болады өзі. Сіздер қонақсыздар, менің қонағымыздар, ошон үчүн ала калгансыздарды сурап туруш керек. Кандайсыздар, жакшысыздарбы, жакшы отурасыздарбы, зеригип кеткен жоксуңарбы? Сөгөтө делек деген жаман да негизи шипетке болуп аткандачы. Ошенткен жоксуздарбы? Айтып берсиздер. Мен байкап калдым, себеби чыкканда эч ким сотка колдонбой калыптыр. Значит, нормально болот анда. Бул сотка чыккандан бери башкача да жашап калдык. Мурда үйгө кирип келгенде баягы мен диванга жатам деген киши жок. Азыр мен точкасы бар жерге жатамын деп эле ошо точка издеп ушундай жашап калдык. Мурда бактын арасында эс алчу эле адамдар аз эс албай калды. Эс алгандар бар, бир-эки үчөө, бирок алар дагы удилметип сүйлөп алган. Алып барыш экен дейип жатат. Сотка бул бир киши үчүн багасың аны кадимкидей. Чехол алып кийимтесиң, курсагын тойгузуп, инсе саласың, настроениясын көтөрүп заряддайсың. Соткаң өлчүп кала турган болсо, бул ааламда жоксуң сен. Жана сотка настроениясы жок кетип аткандарды карасаңар, булар неге настроение болуп атат деп. Көп эле ушул 5% калып үйгө жетип заряд кылайын деп коюшу. Ошо зарядкасы өчүп калып, настроение болуп кетип аткандар да. Biz telefon tiklemey sen жашай албай калдык. Жашоо ушундай болуп калды. Маршруткага түшсөңдөр мындай кысылып кетип атып, караганга вариантым жок болсо да отургандарды кым карап кетесиң. Кошо окушуп ушундай. Бул эми замандын агымы экен. Агым менен акырындан агып кете берет экенбиз аз-аздан эле. Азыр бүгүн баягы жашоодо тирүү жандар жөнүндө көп сүйлөнөт экен. Аял менен эркек мындай карасаң абысыңдар окшош болот экен. Мындай болгондон бири-бирин душман көрө берет экен. Аялдын душманы аял эле болот экен. Эркектин душманы эркек болот экен. Бир сөз менен айтканда, адамдын душманы адам деп коет го. Кыргыздар айтып баягы келатабыз. Бул деле биздики экен, тиги деле биздики экен. Жер жаралган деле биз жаралыптырбыз. Адам ата кыргыз экен дегенде таң калбадым. Эң биринчи жаралган киши кыргыздын баласынчы. Неге десем, себеби адам деген сөздү котормосу жок бир гана кыргыздар сүйлөйт. Калгандар ар некеде. Ошон үчүн биз уруша келсек дагы адам баласысыңбы? Качан адам болосуң? Сен адам деле эмессиң деп биз көп сүйлөйбүз. Адам болчой деп кыйкырып атып, ушундай болот. Ал эми мындай карап келгенде аял кишини жокчулук эркекти барчылык бузат деп коет экен. Мурда баягы жокчулук болуп кетип, базарга чыгып кетип, деп ушундай бир аракет болуп кетти, эми заты азыр барчылык болуп кетип, эркектер башкача болуп калды, Негизи эркектин неге барчылык бузат? Себеби эркектин чөнтөгүнө акча түшүп машина алгандан кийин эле уже бузула баштайт экен. Экинчи аял алгысы келип эле өзүнчө биз жактарга баргысы келип эле, эс алгысы келип эле, ушундай болуп бир варианттары чыгат экен. Аялдын душманы, аял дегеним себеби мына кайнене менен келин келише албай эле ызылдаша берет. Экөө тең эле аял. Эркек аралашкан жок ишине. Бири-бири тойланан эле ортодон эркектерди аралаштыра баштайт. Кайнеже менен келин экөө тең эле аял. Кайнежеси үйгө келгенде дагы теги келинине келип эле, "Мам, чай эле такылдатып коюп эле, эмне муну я" деп элечи. Өзү деле биз жерде ошентип отурат мондай. Ошонусун унутуп калып эле бир жактан келе чыгара берет экен мындай кылычы. Анан эле чайыңар менен уйбайбы? Аялым башкалай аласыңбы деп эле эркек асылып баштайт. Ортодон эркек аралаша баштайт ошентип. Аялым тутунган боюнча кетет, күйгөнө барып тургандан кийин айнекине бер жактан мындайчы. Биргеле дейт. Жашай турган сенсиң, барыш керек. Барасың, барганда эле эжең кет, нормально кетпейби? Я. Ортодо эркекти аралаштыра баштайт да. Мына тияка келип ушундай болду. Жалып, агаларыбыздан дагы бизге көбүрөөк түшүп атат. Мурда биз аялдарды шумдук башкарчу элек, азыр силер башкара албай калдыңар дейт. Туура. Мурда агалардын башкарганын мен көргөм. Тамгайлантып колоп башкарып жүргөндөрүн көрөт элем. Атчан колоп башкарып жүргөндөрүн көрөт элем. Жолуктарын ышайда коюп башкарып аткандарды көрөт элем.
ошондо деле эч ким жаап кылмаптыр, башка кылып эле жаштакка эле жашап, азыр наоборот кепкасы кыйшайганбай келечкен. Апаңа жетиген бүт болгон деп балдар. Мурдакылар эмнеге аялды жакшы баштаган? Себеби алар армияга барып, 3 жыл, 4 жыл служба кылып, дедовщинаны көрүп, тренировканы кылып, айылды келип сабырып, анан жөн эле көчөдөн эле көрүп калып, могу балам деп туруп, фак сакытып отурсун. Көчөгөн ичинде. Кээ бир ошол күнү таанышкан атың. Көрүп жашайсың. Себеби билет да айылды сапырып жүргөн. Сен айылды сапырып аткан эркекке аял каяша сүйлөйбү. Бирок аларды деле апалары башкара алган, алар башкача вариант менен башкарган. Макыл деп жүрүп эле көп бала төрө берсе эле эркек бүттү, бала чага бага эле шалбырап эле тегетпен сетмен алдына бүтүп эле ушинтип эле башкарылып калат экен. Азыр бизге эмне болду? Биз армияга деле барбай калдык, эртең менен кеткечин деле келип калат, керекет болот, ишса. Бизден болот. Дедовщина деле көрбөй калдык, шалбырап эле бош, ушундай болуп калдык. Биз умный болобуз деп атып, бүт секретибиздин баарын алдырып жүрүп атабыз. Каятыр сүйлөшүп берейин, мен ата-энемди сыйлай алам экенмин, бир секреттерин көрөйүн деп. 3-4 жыл сүйлөшүп, полный секретин алдырып, үйлөнөрдө чөгөлө олтуруп күлбөйт. Уже ала элек деле жалдырап калгансың. Анан жана тойдо камера тарткан балдар бар, алардын дагы салымы бар. Эме байке тиги иниңизге келинчеңизди көтөрүп мындай түшүп койсоңуз. Кийин слайд-шоудо жакшы чыгат десе, шап этип сол жектен эле мойнуңа мингизесиң. Же ресторанга жеткиче мойнуңа минди уже. Анан алып барабыз дагы төрдүн төбөсүнө койкойтуп отургузуп королевадай кылып той өткөрөбүз. Аз келиндер ушак болуп калып атпайбы? Келин ошол жактан тандай баштайт, ким менен катнаш. Сен бүт көрүнүп турат да чыгып келатканда. Эми тойчулук, тойдо кызып калат, тууган уруктар келат, бир кой тиңи салган. Муну эстер деле сыйлап экен, мен деле сыйлап эле койсом болот экен деп ошол жактан чечим чыга баштайт. Могу тай эжеси апасын экен, ушу менен жакшы мамиле кылыш керек. Мурдакы жеңелер келгенде, алар төрдүн төбөсүндө отурган эмес, бурчта. Келинди эч жакка чыгарган эмес, секретти көрсөткөн эмес. Ошол жерде телеграфты кошуп берип койушкан, 2-3 турат ошол жерде. Коша чыкса коша чыгып, туалетке чыга барып, ошол жерде 2 жактан карап, келин эчтегенди көрбөйт ушундай. Андан кийин 3 күн өтөт, 3 күндөн кийин келинде дедовщина башталат. Нарколик болуп, ким келсе да келиңиз деп сыйлап турган. Азыр баягы көкүрөккө жеген байкеси келип калса, эмне келдиңиз деп эле тухулап коет ошол жерде. Жөн эле келген деп алып кетип калат да. Акыркы учурларда биз өзүбүздү сооротуп жашап калдык, байкадыңыздарбы? Мында орусча айтканда спокойно этебиз. Россияга деле барып иштеп келебиз. Келгенден кийин эле өзүбүздү соорото баштайбыз. Аякта жакшы орустар бизди жакшы көрөт, тажик менен өзбек араларында бизди жакшы карайт дейт. Бизди эмнеге жаман көрмөгүл эле? Эшигин тазалап, нар жак бир жан жыйнап берип аткан кишини ким эле жаман көрмөйт? Биз өзү жаман көрө турган деле эл эмеспиз, мындай барсак деле ызы-чугунбай иши кылып берип кайра басабыз. Түркияга баргандар деле айтып берет, Кардашинде бизди жакшы көрөт. Алар эмнеге бизди жаман көрмөгүл? Түрктөрдүн апасын багып берип атса, массажын жасап берип атса, кирпичин жууп, тамагын жасап берип атса, бизди эмнеге жаман көрмөгүл? Бизди негизи дүйнөдө эч ким бизди жаман көрбөйт. Биз эле өзүбүздү жаман көрөбүз. Чын жаман деле. Кыргыз бири-бирибизден көбүрөөк подозрение кармайт окшойсуз, байкайсыздар, биз бири-бирибизге ишенбей калдык. Ошон үчүн сурайбыз да, каяктан келдиң, эмне кылып жүрөсүң, эмнеге келдиң, уругуң каяктан болот, деп эле сурай беребиз. Тажик эмелер, мисалы үчүн индус, Кытай эмне кылып жүрөсүң, сурабайсыз, эмнеге келдиң, эмне кылып жүрөсүң деп сурабайсыз. Мен ойлоп калдым, ушу биз бири-бирибизге посредник боло берип, бири-бирибизди чочуп алганбыз, акча табыз деп сепичкага жаза берип, аякта алданып кала берип, акырында что-то подозрительно. Ошон үчүн кыргыздын үйүнө кыргыз конок болуп келип калса, эч алыстатпайт, кайтарат, байкайсыздарбы? Конок жатты. Конок турду.
Eşke, hoş. Şunday biz bir-birimizге işenbeymiz. Mu жерде отырғандарда да bir-biringizlerге işenбейсіздер, тұра ма? Işenбейсіздер, бербейсіз. Мен дағы işenбей қалғаным үшін, жалғыз сөйлеп көріп алғаным үшін, жалғыз сөйлеп үшін işen. Өз-өзді үшін соғыратып жашап қалдық та. Мұрда қыздарымыз башқаларға емес, bir rayonға тиіп кетсе шалқасынан түшкен қырғыз жоқ. Аз Түркке тиіп кетсе де сыймықтанып қалдық, өз-өзі соғыратып. Bir қызым Түркияға тиді, күйеу алған жақсы фирмасы бар дейді. Жақында балдызын да алып кетіп, ішке орналастырған болады деп, екінші қызын алып кетіп отқан мені шеше ма? Қытайға тиіп кетсе де сүйініп қалдық та, Дордойда 4 контейнер бар екен. Маған бір шипменгісті. Контейнер істері қалады да, өз-өзі контейнермен қоша да өз-өзі қалып кетер мені шеше жоқ. Машина алсақ та өз-өзі соғыра төрөбіз қа, аял кишиден алдым. Садикке айдаптыр, ана мектепке айдаптыр. Biz ойлойбуз да. Аял киши айдаган машина таза болуш керек депчи. Ден соолугу бар, акыл эси тунук, жаны бар, здоровый эркекти шалдыратып коюп аткан аял машинаны шалдыратып койбойт деп кимге билдик берет? Жөн эле өзүбүздү сороо. Bir жерге конок барып калсак деле. Bir жерге Рахмат. Манас, рахмат. Bir жерге конок барып калып деле, тойго барганда деле эртеси келип мактана беребиз го. Биз деле күтүп калып, биз деле күтүп калып. Өзүн ичип жүргөн күтүп калганда биз деле күтүп калып. Күтүп калгандай сен кимсиң деген иши жок өзү. Сен ким күтүп калат өзү, ким күтүп атат деген иш. Өзү бардык нерсе ниетибизге, амалыбызга жараша болот экен. Мен ушул юморумду аябай жакшы көрөм, баа ырчылар бир хит болуп кеткенде кайра айтып турам, мен ушул юморумду ушуну айткым келип турат азыр. Бардык нерсе ниетибизден табылат экенбиз. Илгерки кыргыздар менен азыркы кыргыздардын айырмасы эмнеде десең, ниетинде эле башка эчтеке деле жок. Чынында илгеркилер бири-бири менен уруша кетсе дагы, байболур, баш өскүр, акылыңа келгир, тукумуңлангыр деп урушуп, бай болуп баштары өсүп акылдарына келип тукумдары уланып кетти. Азыр кантип урушат? Урушасыңар. Талада калгыр. Деп жартысы жок, талада калдым, мигра. Атчан бирөө айылды кыдырып чаап жүрсө деле эч ким жаман көрчү эмес. Жыгылбай аман эсен үйүнө жетип алса экен, аман жесин деп атып, аман эсен эле үйүнө жеткен. Азыр аттын ордуна машина колдонуп калып, зуу деп өтүп кетсе, аман болсун деген жок. Өлөт экен, өлөт. Деп кыйкырып отуруп кыйкырып кал. Балдарды эркелеткенде дагы апаларыбыз арыстаным, жолборсум, эл багарым, баатырым деп эркелетип, арыстан, жолборс, эл баккан баатыр балдар чоңойт. Азыр кантип эркелетет? Күчүк менен күчүк. Аталарды апалар тосуп алганда байым келатат деп тосуп алып, аталар бай болбосо дагы байдай жашап өтүп кеткен да. Аз кантет? Аз кичине кыйшап калса да тишимиш келатат да, түшүнбөйм. Кыргызстандын келечеги кандай деп любой кыргызга сурай берсең, бир карайт. Doğadık, bolbaya kaldıç. Kırgızstan'ın geleceği kanday degende korkpay, ürükpeyle çın жүрөктөн айтышыбыз керек. 2025 карызы жок өлкө, 2030 жылы ар бир кыргыз
бұлақтың башында эле суу саткан миллионер болуп калат экенбиз деп кыялдансак неге болбойт? Союзбек Сейтқазиев. Манаска өзгөчө кол чапкыла. Сіздің концертіңізге қызмат қылғаныма аябай сүйініп отам. Сізді атам аябай жақсы көріп жатамын. Балам, сен аргасыңдечи. Сен Союзбекке окшошсуң. Беш тапқанда Союзбек Капкаралыкке окшошсуң барды. Азыр болсын окшоштурам азыр. Манас Алыкулов. Рахмат. Чоң рахмат.